Аселдин бизге бул мындай кафе библиотека алып келди бизде. Жер ушул жакшы көргөн жерлеримдин бири. Бул жакта азыр көрөбүз, китептер бар. Атайын тамактануучу жайы бар. Өзүнө каалаган нерсени кылсак болот. Азыр да сыртка чыгабыз, сыртта дагы атайын бакча бар, ал жакта андан соң. Магистрат болгонун көрсөтөбүз. Негизги бул асел эмне кылганда рахат аласың? Бул сени асел кылып тургандай, сени асел кылып турган нерсе бул эмне да? Жыйтканда сен өзүң Дем күч берип. Мындай мен мисалы үчүн бул меники эмес дейсиң го? Ооба. Бул меники деп жан дүйнөңдү рахат алдырчу бул нерсе эмне? Мисалы үчүн асел дегенде адам эмнени түшүнөт да мындай айтканда? Мен философиялык кылып салдым го, сен асел деген. Бөлүм, эканын бөлүмүнө жараша. Бир аз бери жагыра отуруп. Мен абстрактуу суроолор берген Мен эмени карай берем да, эртеси бүткөн үчүн. Колдор кесилбеш керек депчи видеодо. Всё, Мына эми жакшы болду. Стамбулдун деңизи көптөр эле билет. Мен катталуучуларым, эми катталуучуларым десем балким эле ойлоп калат мындай. Аябай бунун миллиондон катталуучусу бар окшойт депчи. Мен катталуучу миллион эмес, бирок кандайдыр бир өзүмдүн аудиториям бар. Кызыккан менин жашоомо, билимиме, билим алууга Түркияга кызыккан аудиториям бар. Ошолор дагы билишет, мисалы, ошол деңизди аябай жакшы көрө тургандыгымды, мисалы, сен деле билесиң. Деңиз көбүрөөк рахат берет. Мисалы, мен Бишкекте иштеп жүргөн малда деле отпуск деп коет го. Дем алыш болгон учурда эле дароо тур сатып алып эле мен Түркияга келбекчимин. Бул эми Түркиянын жиндиси деп жакындарым күлүп калышчу, эжелери. Сен дем алыш болсо эле Түркияга кете бересиң депчи, бир жумага отпуск болот, 2 жума болобу. Анан ушул деңиз мага аябай эң биринчи эле деңиз деп айтмакмын. Кыскача айта турган болсом, экинчи жамгыр. Жамгыр, мындай көпчүлүк жамгыр жаап атса, кабактары бүркөлүп, анча маанайлары жок болуп калса, асел тескерисинче жамгырда бактылуу болуп, жаш баладай болуп сүйүнүп, көбүрөөк илхом алып, мындай бир нерселерди жасагысы келип калат да. Анан эмне мен суроону туура эле түшүндүм окшойт, ошо эмне сага рахат берет деп. Анан албетте бул китептер, мындай адам, инсандын өзүн өзү өнүктүрүү китептерин окуганда ойлоруң дагы башкача болот. Анан негизи эле ар бир эле китепти окуганда, анан өзгөчө ошо психологиялык, анан өзүн өзү өнүктүрүү китептерин көп окуйм. Мен чынын айтсам, тиги адабий китептерди негедир мындай көп башка досторумдай болуп көп кызыгып окуй албайм да, адабий жанрдагычы, адабияттарды. Психологиялык, анан адамдын өзүн өзү өнүктүрүү китептерин мындай ар бирине өзгөчө маани берип, түшүнүп окуйм. Негизи мындай түшүнгөн нерсени окуса дагы жеңил болот деп ойлойм да. Бул жактагы дизайндагы биздин бүгүнкү программанын алып баруучусу, оператору Меримге да жакты. Аябай жакты. Кайсы көбүрөөк жаатса? Мага ачык, жагымдуу, кызыл цветтерди. Анан албетте, мисалы, бир нерсе кылгың келбей жатса, жакындарыңды ойлойсуң албетте. Албетте, бул мындай Бул талашсыз нерсе да, бул деңиз, жамгыр китептерге мындай таптакыр башка мааниде деген жакындар албетте. Ата-энең, бир туугандарың, досторуң, жакында туугандарың ушулар. Айланыңда жакын адамдар. Мындай негизичи мындай карап көрсөкчү, мен деле мындай психолог эмес, бирок эгерде сен айтканына карагандачы, мындай көрсөм, мисалы үчүн сен деңизди, жамгырды жакшы көрүп атканына караганда, сен бир учурда эле аябай мындай сезимтал, мындай жагымдуу мындай болорун, бир учурда аябай катуусун да, мындай жамгырдай суук болуп кеткендей болчу. Мындай тартып, ошондой эле мындай катуу кыз да мындай айтканда. Мындай деңиз, жамгырды жакшы көргөндө эле, жамгырды биз кандай сүрөттөбүз, ошону сүрөттөгөндө эле, аселин деле мындай адамды психологиялык жактан кандай адам экенин деле мындай мүнөздөй алсак болот экен да. Туура айтып атасың. Бир эле убакта ошо кичинекей кызда болуп, бир эле убакта өтө олуттуу адамга айланып кетем. Анан ошондой эле мотивация бергендечи, негизи мен көп мындай
ар бир сөзүм мотивация керек болсо Аселдин тиги WhatsApp'ында дагы экранына да мотивация сөздөрдү жазып койгон. Десе ушуну менен түшүнсө болот. Мен бирок анчалык ойлочу эмесмин. Сен азыр көп айтып атасың, мотивация бересиң деп мындай берген сыяктуу. Бирок мен өзүмдү андай эсептебейм, мотивация берем депчи. Наоборот жакшы да, анткени адам билип кылып атса, демек ал ошогончо билбейт да, просто показуха кылып атат деген түшүндүрөт да, мындай көрсөтмөчү. А сен мындай мага жаат адам өзү кылып атат, бирок ошол нерсени билбейт да, мындай билет, бирок өзүнүн үчүн билет, бирок элдерге кандай таасир берет, кандай экенин билбейт да. Мен мисалы мотивация берем деп ойлойм да, мындай, бирок каттар келип калат. Бирок мен как философ да өзүм атайбын. Жок, бизде мындай, бирок мындай байкаймын чындап, сырттан караган үчүн, балким бирөө башкача тарабынан сен байкашы мүмкүн, бирок мен мындай караймын ал жактарын чындап айтып атам. От души чын жүрөктөн айтып атам. Мен рахмат. Бирок аябай чындыгында мындай кандай айтсам, билинбей эгер мотивация берип атсам, албетте бул жакшы. Өзүмө байкалбайчы. Анан мен статустарымды айтып атасың да? Жок, статустар деле болот албетте. Негизи көп учурда сүйлөгөндө, сүйлөшкөндө, көбүнчө SMS жазышканда, мындай болуп атканда, бир жолу байкагам, скриншот өзүнүн экранына да мотивациялык сөздөрдү дагы чаптап койгонучу, аффирмациялардычы. Бул тоже мындай адам дайыма өнүгүү умтулуусунда экенин көрсөтөт деген эмне, анткени WhatsApp эмемде, WhatsApp дуалы, WhatsApp фонунда эме жашоо так. WhatsApp фонунда ошондой нерсе бар да, мисалы бир нерсе кылбай туруп, мындай бир сөз менен айтканда, ал узун сөз да, аябайчы, мааниси мындай, өзүңдүн мындай бирөөнүн бут кийимин кийбей туруп сындаба деген мааниде да. Мен ошол нерсени аябай. Бул аябай мисалы үчүн. Мисалы, сенин проблемаларыңды мен сынай албайм, анткени мен сенин жашооңду жашаган эмесмин. Менин проблемамдарды башка бирөө сынай албайт, анткени Аселдин жашоон алар жашаган жок да. Ошол сыяктуу менин WhatsApp фонумда ошондой узун сөздөр, мындай алмаштырып турам сөздөр бар. Негизи эле мындай бул сөз аябай сонун сөз да, мындайча айтканда жөнөкөй көрүнгөнү менен, бирок өзүнүн аркылуу өткөрсөң аябай маанилүү сөз. Азыр анткени бизде билбейм, тилекке каршыбы, сынчылар аябай көп го. Мисалы, позитив бир нерсе кылып атсаң деле негатив бир нерсе издеп турушу берет да. Мисалы, бул видеодон деле мен билем азыр негатив нерселер сөзсүз жазылат. Бирок позитив көп болуш керек деп ойлойм. Үмүттөмүн да коем. Арасында негативди мен жазатам да кайра. Анткени билбейм, мерим экөөбүз тең мүмкүн болушунча позитивдүү маектешкенге аракет кылып атабыз. Анан мен эскертип кетет элем, мындай бул нерседен өтө олуттуу бир нерсени издебегиле депчи. Мен да бир нерсени байкагым келет да, мисалы үчүн, эми буюрса сен дагы 1 минут калды. Мисалы үчүн сен деген азыркы мындай айтканда бул блог деген, мисалы үчүн Стамбул жашоосун көбүрөөк студенттик жашоону, негизи эле жашоону көрсөтүп берип атасың да, бул эмелергечи, көрүүчүлөргөчү. Анан кийин мен мындай жоопкерчиликти алып аткан жакшы, анткени ар бир сөзүн эске алып, ар бирөөнү толук объектив түрдө көз карашты берип аткан экени көбүрөөк азыркыда, мисалы үчүн мен Инстаграмда караганда көбүрөөк мындай хайп үчүнбү, эмне үчүн башка бирөөнүн абийирине жеткирүүчү ар кандай нерселерди, мисалы үчүн блог ар бир каалаган чыгара берет. Жакында эле бир кыздын юбка тууралуу дагы ар кандай бир мындай нитөө чыкты, мындай ар кандай көз карашта бул болду. Вайндар, да, вайндар да, анткени бирок азырдан жоопкерчиликти алып аткан бул да жакшы да, сенинчи. Негизи буну да эске алышыбыз керек. Айткым келет, эч ким тарапта болбойм. Мисалы, бир тараптуу болбойм да, эч ким тараптуу болбойм да. Болгондой көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бирок бири ушул суроо экен, дагы бир суроо бар да, деги эле капа болосуңбу? Мен ошону бергим келип атат дейм. Аябай эле мындай. Мен өзүм жаман сөз экен. Мен аябай капа болом. Тамаша койдум. Сонсуруп атып. Жана биз сен дагы капа болосуңбу деген жерден үзүлүп калган азыр болсо биз улантып жатабыз. Ушундай аба ырайы, сон, колдой маскат агай жанынан адамдар өтүп атат. Менин эшимче эжекебизде чоң быйналар көрүп атпайсыздарбы? Зданиялар ошол жакта жашайт. Адрести айтып койбу?